Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2010-жылы чыккан Каргышка калгандардын аралы аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз жиндиканадан качып кеткен оорулуу адамды изилдеш үчүн барып, бирок чындыгында өзү ошол жиндиканада жашаган оорулуулардын бири экендигин түшүнөт. Анда эмесе Леонардо Ди Каприо аткарган эң кызыктуу тасмалардын бирин көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Дарактын жалбырагы Алланын каалоосуз жерге түшпөйт дейт. Бүгүн мына биздин башыбызга дагы жаратканыбыз оор сыноо берип, баламды Стамбулда дарылап жүргөн учурум. Бирок жаратканым кандай оор сыноо бербесин, сиздердин жардамыңыздар менен толук шифа таап, өлкөбүзгө аман эсен кайтабыз деген үмүттөмүн. Андыктан достор, Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып, анан дагы маалыматыбызды дос туугандарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Дагы бир сиздерден көптөн көп өтүнүчүм, биздин Instagram баракчабызга дагы катталып кетиңиздер. Буйруса эки тараптан тең маалыматтарды чыгарып турса, калың элибизге кабарыбыз бат жетип, толугу менен сумма чогулат деген ишенимдемин. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. 1954 Шаттер аралына бара жаткан кайыкты көрөбүз. Кайыкта маршал кызматын аткарган тергөөчү Тедди Дэниелс жана жакында эле ага жардамчы болуп дайындалган кичи маршал Чак Оул келе жаткан. Каармандарыбыз аралда жайгашкан Эшклиф жиндиканасына барышып, жиндиканадан кечээ күнү эле качып кеткен Рейчел Саланда деген аялды издешмек болушат. Анда аралга жеткен каармандарыбызды мылтыкчан күзөтчүлөр тосуп алышып, Тедди куралчан жоокерлер аябай чыңалууда турушуп, бир нерсе болсо атып жиберүүгө даяр экендигин көрүп таң калат. Күзөтчүлөрдүн башчысы Макферсон каармандарыбызды унаа менен алып кетип, жиндикананын эшигине барган мезгилде эми бизге куралыңыздарды бериңиздер, бул жака куралчан кирүүгө такыр мүмкүн эмес. Бизде мыйзам ушундай десе, каармандарыбыз баш ийүүдөн башка аргасы жок экендигин түшүнүп, куралдарын берип эле ичкериге кирип жөнөшөт. Бара жаткан тергөөчүлөр ал жердеги кээ бир дарылануудан өтүп жаткандардын колу бутунда кишендер бар экендигин көрүшүп, арасынан бирөөсү каарманыбызды карап үнүңдү чыгарба дегендей кылып койду. Мындан соң тергөөчүлөр жиндикананын жетекчиси дарыгер Коулга жолугушуп, Коул каармандарыбызга жагдайды түшүндүрүп бере баштайт. Негизи бул жерде акыл эсинен тайган өтө коркунучтуу адамдар кармалат. Биз аларды дарылоонун аракетин кылып жүрөбүз, бирок кээ бирлерин канча аракет кылсак дагы эч оңолбоду. Андайлар бул жакта жакшы шартта жашап өмүрүн өткөрүшөт. Дарыланып өзүнө келгендер кадимкидей жашоолоруна кайтышат. Силердин билдетиңер болсо, кечээ күнү бул жерден качып кеткен Рейчел Саланда деген аялды табыш. Ал аялдын күйөөсү согуштан кайтпай калгандан кийин өзүнүн 3 баласын үйүндө сууга думчуктуруп өлтүрүп, андан соң алардын денелерин үйүндөгү ашканасына алып кирип алып тамактанып жаткан жерден кармалган. Бирок ал жиндиканага келгенден кийин эч эле балдарынын өлгөнүн мойнуна алгысы келбей, дагы деле алар тирүү деп жашоосун уланта берди. Эң эле кызыгы, ал имараттын ичинен кантип качып кеткендигин билбейбиз, анткени эшиктердин бардыгы жабык. Терезелер болсо темир тор менен тосулган. Кечээ күнү күзөтчүлөр аралды толугу менен издеп таппай коюшту. Жалгыз үмүтүбүз сиздерде деп Рейчелдин сүрөтүн көрсөтүп, андан соң анын бөлмөсү менен дагы тааныштырышат. Закон 4. Кто 67-й? Это, безусловно, почерк Рэйчел. Каармандарыбыз Рейчелдин бөлмөсүн текшерип жатышып, ал жерден кагаз таап алышып, кагазда 67-бөлмөдө ким бар деген суроо бар экендигин көрүшөт. Андан соң тергөөчүлөр имараттын түзүлүшү менен таанышып, ал жерден бир адам эч кимге көрүнбөй качып кетүүсү мүмкүн эмес экендигин түшүнүшүп, бирок кандай болбосун сурамжылоосун улантышып, бул убакта дагы деле аралда издеп жаткан күзөтчүлөрдүн башчысы Макферсон менен баарлашышып, ал жерде эски колдонулбай калган белги берүүчү мунара бар экендигин дагы көрүшөт. Кечинде жиндикананын жумушчулары бошогондон кийин аларды чогултуп, каармандарыбыз маалымат алуу үчүн ар кандай суроолорду беришип, бирок эч бири олуттуу жооп бербей, эмнегедир каармандарыбыздан бир нерсени жашырып жатышкандай болду. Анткени тергөөчүлөр бир дагы суроосуна так жана кесе жооп ала алышкан жок. Эң эле кызыгы, ошол качып кеткен Рейчел Саланданын дарыгери Лестер Шин деген адам эртеси күнү эле дем алууга үйүнө кетиптир. Анда каарманыбыз андан маалымат алышыбыз керек деп, бирок коңгуроо кылып байланышты такыр эле түзө албай коюшат. Андан соң тергөөчүлөр ал жерде башкы дарыгерлердин бири Нерингон менен таанышып, Тедди аны менен сүйлөшүп жатып, дароо дарыгердин немец улутунда экендигин түшүндү. Ошол учурда эле каарманыбыздын эсине согуш учуру түшө баштайт. Көрсө, Тедди экинчи дүйнөлүк согушка катышып, еврейлерди жок кылуучу Дахаво бөлүкчөсүн бошотууда болгон экен. Ошондуктан каарманыбыз ал жердеги суукка тоңуп өлгөн еврейлерди эстеп, аларга кордук көрсөткөн немецтерди жек көрүп, жанагы таанышкан дарыгерди дагы немец болгондуктан жаман көрүп кетти. Ал эле эмес, бул башкы дарыгерлер каарманыбыздын изилдөөсү үчүн көптөгөн маалыматтарды дагы беришпей, кээ бир маалыматтарды ачыктоого өйдө тараптан уруксат жок деп тергөөчүлөрдүн ачуусун келтирет. Анда Тедди жини келип, биз эмне бул жака ойногону келдикпи? Кайсы сөкүр уруксат бербей атат, биз мындай абалда ишти кантип жүргүзөбүз? Макул, Рейчелди тапкыңар келбесе, биз анда эртең кетебиз деп дарыгер Коулду коркутат. Ошентип эки тергөөчү жиндикананын жумушчулары жаткан жерге барып эс алып жатып калышты.
Uykuga кеткен каарманыбыз түшүндө өрттөнүп жаткан үйдү көрүп чочуп ойгонуп, кийимдеринин бардыгы суу болуп калгандыгын көрүп эшиктеги бороонго күбө болду. Өкүнүчтүүсү мындай бороон ташкан учурда аралга кайык каттабайт экен. Ошондуктан кетебиз деп жаткан каармандарыбыз кетпей калышып, изилдөө ишин улантышып, медайымдардан жада калса ал жерде дарыланып жаткан жиндилерден дагы сурагала башташат. Бирок алар изилдөөгө жардам бере турган жарытарлык жооп деле бере алышпай, күйөөсүн балталап өлтүрүп, ал жерде дарыланып жаткан аял каарманыбыздын кичинекей китепчесине бул жерден качкының деген сөзүн жазып коет. Анда сурактан кийин эки тергөөчү бири-бири менен сүйлөшүп, Тедди Чакка ой салып, менимче бул жердегилердин бардыгы сүйлөшүп алгандай, анткени баарынын жобу окшош болуп жатат. Экөөбүздүн чогуу иштешкенибизге 2 күн болду. Ошондуктан мен сага бул териштирүүгө эмне үчүн келгендигимди айтып берейин. Менин мурда короомду караган Эндрю Лэдис деген үй жумушчум бар эле. Мен жумушта жүргөн мезгилде ал үйдү өрттөп жиберип, аялым ошонун айынан каза болгон. Бирок ал качып кетип, кийин дагы башка имаратты өрттөп, ал жерден 2 адам каза болуп, ошондон кийин ушул жиндиканага түшкөн экен. Мен бул тууралуу маалыматты жакында эле билдим. Ошондуктан Рэйчел Саландону издөө иш-чарасын өз каалоом менен алганмын. Мен аны менен катар эле аялымды өлтүргөн Эндрю Лэдисти табамын деген сөзүн айтып берип, жамгырдын жаап жаткандыгына карабай эле токойдо издөө ишин башташат. Анткени алардан алыс эмес жерде маркумдарды жерге берген мүрзө бар экен эле. Тедди күзөтчүлөр бул жерди карабасы керек деп ойлонуп, ал жерде бир сыйра тинтип чыгууну чечет. Боже, ну и буря. Бирок алардын аракетинен майнап чыкпай, бороон өтө күчөй баштагандыктан күмбөздөрдүн бирине кире качышты. Каармандарыбыз бороондун токтошун күтүшүп олтуруп сүйлөшүп калышып, Чак Теддиге суроо салып, эгер сен Эндрю Лэдисти тапсаң эмне кыласың десе, Тедди жооп берип, мен аны өлтүрө турган деле оюм жок, мен сага бир согуштагы окуяны айтып берейин. Биз немецтер еврейлерди жок кылуучу Дахаво бөлүкчөсүн басып алдык. Анда немец жоокерлери дароо эле багынып беришип, бөлүкчөнүн башчысы өзүн өзү өлтүрүп, биз болсо ал жактан еврейлердин өтө көп өлүп жаткан денелерин таптык. Алардын арасында апасын кучактап өлүп калган кичинекей кыз дагы бар экен. Бул абалды көргөн жоокерлер чыдай албай немецтерди тизип куралдарын алышып, арасынан бирөөсү атып жибергенде башкалары дагы токтоно албай аткылап өлтүрүп салганбыз. Ошол учур согуш эмес эле жөн эле адам өлтүрүү болуп калган. Мен ошондон кийин адам өлтүрүү тууралуу эч ойлонбоймун. Бирок менин бул аралга келгендигимдин дагы бир эң негизги себеби бар. Мен ошол Эндрю Лэдисти тапкандан кийин бул аралдагы жиндикана тууралуу изилдеп, бул жерде адамдардын үстүнөн өтө коркунучтуу тажрыйбалар жүргүзүлөт экендигин билдим. Мен түрмөгө өмүр бою кесилген Джордж Нояс деген адамды таап, аны менен байланышып, сүйлөшкөн учурда ал бир кезде ушул жиндиканада олтургандыгын айтып, бул жерде көрбөгөн азапты көргөндүгүн баяндап берди. Мен ошол сөздөрдүн чынтөгүнүн табышым керек деп жаткан мезгилде эле ал жерге Макферсен келип калып, каармандарыбызды унаа менен алып кетип кайрадан имаратка жеткирет. Анда каармандарыбыз суу болгон кийимдерин чечишип, жиндикананын жумушчуларындай кийинип алышты. Бул убакта дарыгерлер чогулуш өтүп жатышып, тергөөчүлөр дагы ал жакка кирип, дарыгерлердин сүйлөшүүсүнөн жиндиканада 66 адам дарыланып жаткандыгы белгилүү болот. Алардын 42си өтө оор абалда эмес болгондуктан имараттын А жана Б бөлүгүндө жайгашып, 24-ү такырли мыкаачыга айлангандыктан С бөлүгүндө жайгашыптыр. Эң эле кызыгы, каарманыбыз буга чейин Рэйчелдин бөлмөсүнүн 67 бөлмөдө ким бар деген кагазды тапкан эле. Демек ал жерде 67 дарылануучу адам бар деген күмөндөр пайда боло баштайт. Бирок эң эле кызыгы, дарыгер Коул каармандарыбызга кайрылып, Рэйчел Саланда кайрадан кайтып келди деп айтып, жада калса анын бөлмөсүнө барып Рэйчел менен жолугуштурду. Анда Рэйчел каарманыбызды карап эле, күйөөсүнүн аты Джимми болгондуктан, Джимми, сен кайтып келдиңби? Сен өлүп калгандан кийин мен жалгыздыктан аябай кыйналдым деп эле каарманыбызды кучактай баштайт. Как мне жить дальше одной? Түшүнүксүз жагдайга түшүп калган каарманыбыз эмне кылышын билбей турса, Рэйчел аны кайра кое берип, сен деги кимсиң, менин күйөөм согушта өлдү эле го деп Теддини жакалай баштайт. Бул окуядан кийин Тедди өзүн аябай жаман сезип, чагылган өтө катуу жаркылдагандай, башы ооруп эле көзү жарыктан уялып кыйнала баштаса, дарыгер ага дароо эле дары алып келип берип, сиз катуу чарчап калган окшойсуз, дарыны ичиңиз дагы бир аз эс алып алыңыз. Мындай бороон учурда жертөлөдө жаткан жакшы деп адамдардын бардыгына жертөлөөдөн орундук кылып, баш оорудан кыйналган каарманыбыз дароо эле уйкуга кетет. Арадан канча убакыт өттү белгисиз, бир мезгилде Тедди ойгонсо ал жака аялы кирип келди. Ал каарманыбыздын жанына келип, мени өрттөп жиберген Эндрю Лэдис дагы деле ушул жерде. Сен аны сөзсүз таптагы мен үчүн өч алгының. Мен сага ишенемин деп жаткан мезгилде каарманыбыз чындап ойгонот. Көрсө, ал буга чейин аялын чоң гана түшүндө көрүп жаткан экен. Тедди ойгонуп чак менен эшикке чыкса, бороондон кийин ар кайсы талдар жыгылып, жарык өчүп калгандыктан оорулуулар жаткан бөлмөлөрдүн эшиктери өздөрүнөн өздөрү ачылып кетиптир. Анда жиндилер имараттан качып чыгып кетишип, кээ бири кородон дагы ашып кеткендиги белгилүү болуп, жумушчулар жиндилерди кармап кайрадан орундуктарына кайтара башташты. Эки тергөөчү болсо убакыттан пайдаланып, ал жердеги эң коркунучтуу оорулуулар жайгашкан С бөлүккө кирип жөнөшүп, балким Эндрю Лэдис ушул жактадыр деп Тедди ал жакты көрүп чыгууну чечет. Есть! Ты его
уходишь? Бир мезгилде эле жиндилердин бири белин Кармановузга тийишип качып, көрсө эшик ачылганда качып чыгып кеткендердин кээ бирлери карман эле экен эле. Анда Тедди аны эч жерден таппай Белинг артынан келип муунтуп, Кармановуз күчтүүлүк кылып Белингди бастырат дагы өзүн муунта баштайт. Ошол маалда ал жерге Чак жана күзөтчүлөрдүн бири жетип келип, оорукчанды алып кетишип Кармановуз өзү жалгыз калат. Ошол убакта эле анын кулагына Ледисти бирөө чакырып аткандай болду. Кармановуз колундагы ширеңкесин жандырып алып үн чыгып жаткан жакка жөнөп, ал жерде камалып олтурган ар кандай абалдагы оорукчандарды көрөт. Бул камалгандар акылынан тайып өтө мыкаачы болгондуктан камалган жеринен эч качан чыгышпайт экен. Бир мезгилде Кармановуз камалгандардын арасынан Ледис деп сүйлөп аткан адамды көрүп, ага үн салып "Сен кимсиң? Мен Эндрю Ледисти издеп жаткандыгымды каяктан билесиң? Мага жүзүңдү көрсөтчү" деген учурда жанагы адам Кармановуздун жанына келди. Анда Тедди аны дароо таанып, буга чейин өмүр бою түрмөгө кесилген Джордж Нойс экендигин билет. Бирок Кармановуз түшүнбөй "Сен бул жака кантип олтуруп калдың? Сен түрмөдө элең го? Деги эмне болуп жатат?" десе, Нойс тескерисинче Теддини күнөөлөп "Сен мени алып чыгып кетем деп убада бердиң эле, кана алып чыгып кеткениң? Менин азыркы абалымды карачы, жакында мунарага алып барышат дагы менин үстүмдөн тажрыйба жүргүзүшөт. Мына сага ишенип ушул абалга түштүм, бирок алар сени деле кое бергидей эмес. Сен ойлоп жатасыңбы бул жака убактылуу келдим деп? Жок, бул аралга түшкөндөр эч качан чыга алышпайт. Сен бул нерсени мойнуңа алып кабыл алышың керек, башка эч кандай аргаң жок. Анан дагы көзүңө аялың көрүнүп атабы анын сөздөрүн укпагының. Ал сени тескерисинче жинди кылат деп андан ары сөзүн улап, сен издеген Эндрю Ледис бул жакта эмес, ал башка имараттарда болушу мүмкүн. Эгер ал жакта дагы жок болсо тажрыйба жүргүзүлгөн мунарадан табасың деп айтат. Анда Кармановуз дароо эле Чакты алып алып мунарага жөнөдү. Бирок Чак эчтекени түшүнбөй мунарага эмнеге барабыз деп такыр эле баргысы келбей, Кармановузду дагы токтотуунун аракетин кыла берсе, Тедди аны таштап коюп эле өзү кетип калат. Бирок Кармановуздагы суунун толкуну азырынча көп болгондуктан мунара тарапка өтө албастыгын түшүнүп, кайрадан аркага келип Чакты ордунан таппай калды. Көрсө Чактын чылымы ал жерде калып өзү ылдыйга кулап кетиптир. Тедди эмне жагдай болгондугун түшүнбөй, кесиптешин куткаруу үчүн жардын тик экендигине карабай түшүп жөнөп, ылдыйга түшүп Чак жаткан жерди көрүп, ал жөн гана адамсымал из экендигин байкайт. Анда эчтекени түшүнбөй калган Тедди Чактын атын айтып кыйкырып, эки жакты карап, ал түшкөн зоонун боорунан өңкүрдү көрүп, анын ичинде от чагылып жаткандыгын түшүнөт. Тедди Чакты ошол жакта окшойт деп шашылып кирип эле ал жактан аял кишини көрдү. Көрсө буга чейин табылды деген Рейчел саланда чындыгында ушул аял экен. Анда Рейчел колуна бычак кармап, Кармановуздун ким экендигин билгенде гана бычагын коюп, Теддинин берген суроолоруна жооп бере баштайт. Буга чейин дарыгер Коул Рейчел 3 баласын өлтүрүп ооруканага түшкөн деп айтты эле, бирок чындыгында Рейчел күйөөгө дагы тийбептир. Ал көрсө бул жиндиканада бир кезде дарыгер болуп иштеп жүрүп, жасалып жаткан окуяларга макул эместигин билдиргенден кийин аны жиндиге чыгарып коюшкан экен. Анткени Рейчелдин айтымында жиндиканага ар кандай баңгизаттык дарыларды алып келишип, анан дагы адамдардын үстүнөн ар кайсы тажрыйбаларды жүргүзө башташыптыр. Ошондуктан Рейчел жиндиканадан качып ар кайсы үңкүрлөрдө жашап жүрөт экен. Ал сөзүн улантып Кармановузга эми менимче сен деле бул жактан чыга албайсың. Анткени бул жактан кайык менен гана кете аласың. Кайыкка болсо жиндикананын жетекчисинин уруксаты жок, отургузушпайт. Анан дагы бул жерде берген дарыларды ичпе десе, Кармановуз буга чейин башы ооруп ичип алгандыгын айтып, ошондон бери көзүнө ар бале көрүнүп жиндидей түштөрдү көрө баштагандыгын айтат. Ошентип экөө бир топко сүйлөшүп олтурушуп, бир мезгилде Кармановуз уктап кетип, Рейчел аны ойготуп, сен бул жерден кетишиң керек, алар сени издей башташат. Сени тапса мени дагы таап алышат десе, Кармановуз макулдугун берип ал жерден кетип, мен биринчи өзүм бул аралдан чыгып алайын, анан сизди куткарып кетемин деп убадасын берип кетет. Ошентип артка кайткан Кармановузду күзөтчүлөрдүн бири унаасы менен таап алып жөнөдү. Тедди биринчи эле дарыгер Коулга барып, эми биз кетели, Рейчел өзү кайтып келди го. Биздин жумушубуз деле калбады го десе, Коул Кармановузга кайрылып, биз дегенде кимди айтып жатасыз, сиз жалгыз эле келдиңиз го. Мен сизди эмнегедир түшүнбөй калдым, бир жактарга эле жоголуп кетесиз. Деги эмне болуп жатат, ким экөөңүздөр келдиңиздер эле десе, Кармановуз эмне кылышын билбей, ал жерден кетип бир сыйра жуунуп алып кесиптеши Чакты издегени жөнөйт. Ошол учурда Кармановуздун алдынан жанагы немес дарыгер чыгып калып Теддиге укол саяйын деп жаткан мезгилде, Тедди аны байкап калып тескерисинче уколду дарыгердин өзүнө сайып качып жөнөйт. Тедди күзөтчүлөрдү алаксытуунун максатында ал жердеги Коулдун унаасын жардырып жиберүүнү чечип, анын күйүүчү май куюучу түтүкчөсүнө өрт коюп жиберди. Ошол убакта эле Кармановуздун көзүнө аялы жана өлгөн кыздын элеси көрүнүп, унаа жарылгандан кийин күзөтчүлөрдүн бардыгы алаксып калып, Кармановуз Чакты мунарага алып кетсе керек деп ошол жака жөнөйт.
Тедди бул жолу суунун бар экендигин карабай андан сүзүп өтүп, күзөтчүнү уктата чабаттагы мылтыгын алып алып мунарага кирип барды. Тедди мунаранын ар кайсы кабаттарына чыгып бөлмөлөргө кирип, бирок эчтеке таппай. Эң үстүңкү кабатына чыкса, ал жакта дарыгер Коул олтуруптур. Анда каарманыбыз дагы деле тинте баштаса, Коул ага кайрылып, мылтыктын огу жок, аны таштап деле койсоң болот. Унаамдуу болсо эмнеге жардыр бирдиң, ал мага аябай жагат эле да. Эмне аялың дагы деле көзүңө көрүнүп жатабы деп каарманыбыз жиндиканадагы дарыланып жаткан жиндилердин бири болгонсуп ошондой мамиле кыла баштайт. Так, это что такое, а? Каарманыбыз эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй эле туруп калса, ал жерге Чак кирип келип, каарманыбызга Тедди деп кайрылбай Эндрю Лэдис деп кайрылат. Анан дагы Чак: акыркы 2 күндөн бери экөөбүз чогуу жүрөбүз, бирок мени такыр эле эстей албай койдуң го. Мен сени 2 жылдан бери дарылап жаткан дарыгериң Лестер Шинмин. Мени дагы деле тааныбадыңбы десе, каарманыбыз жини келип: мени эмнеге Эндрю Лэдис деп айтып жатасың? Менин атым Эдвард Дэниел Тедди, билбей калдыңбы эмне десе, сөзгө Коул кошулуп: сен буга чейин издеп жаткан 67 бөлмөдөгү оорукчан дал эле өзүңсүң. Атың Эндрю Лэдис, ооруканадагы эң коркунучтуу адам сенсиң. Сени менен жүргөн оорукчандарга жада калса, жумушчуларга дагы зыяның аябай көп тийди. Айрыкча Джордж Нояс сени Лэдис деп койгондугу үчүн гана аябай сабап салыпсың. Ооба, сен мурда маршал кызматын аркалап тергөөчү болуп иштегенсиң. Анан дагы 3 балаң бар эле: Саймон, Генри жана кызың Рэйчел. Аялыңдын аты Долорес болгон. Мына сенин балдарың деп өлгөн балдардын сүрөттөрүн көрсөтөт. Ошол малда каарманыбыздын башынан өткөн окуя эсине түшө баштады. Ал адаттагыдай эле жумушунан келип, көптөн бери эс ала элек болгондуктан бул жолу көбүрөөк эс алууга чыгып, эми үй бүлөм менен көп күнгө бирге боломун деп кубанып жаткан. Каарманыбыздын үйүнүн артында чоң көл бар эле. Бул жолу аялы аны жумушунан тосуп албай, бүткүл денеси суу абалда селкинчекте олтуруптур. Анда каарманыбыз эчтекени түшүнбөй эле аялы өзүн башкача алып жүргөндүгүн байкап, бүгүн ишенбөгүн сабак жокко, балдар кайда кетти деп эле көлчөктөгү балдарынын калкып тургандыгын көрөт. Каарманыбыз сууга чуркап барып эле балдарын куткарууга аракет кылып, бирок алардын жаны эбак эле чыгып кеткендигин түшүнүп, кургакка көтөрүп чыгып эле тизип жаткырып койду. Ошол убакта аялы жанына келип: жүр балдарыбыздын кийимдерин алмаштыралычы, эми алар биздин куурчагыбыз болот деп сүйлөп, каяктагы бир ойду тоону айтып, аялынын крышасы тайып калгандыгы түшүнүктүү болду. Ошондуктан каарманыбыз балдарынын өлүмүнө чыдай албай, аялын тапанчасы менен атып өлтүрүп салат. Бул окуяларды эстеген каарманыбыз өзүн жоготуп, бир канча убакыттан кийин гана өзүнө келип, аты Эндрю Лэдис экендигин мойнуна алып: менин аялым Долорес өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылганда мен аны токтотуп калганмын. Ошондо Долорес менин ичиме бир нерсе кирип алгандай, андан өлүп эле кутулбасам болбойт окшойт деген сөзүн айтты эле. Бирок мен аны өлүмдөн куткарып калып, балдарымдын өлүмүнө күнөөкөр болуп калдым. Ошондуктан бул нерселерди кабыл алгым келбей, оюмда өзүмдүн атымды дагы өзгөртүп, үй бүлөмдүн өлүмүнө күнөөкөр Эндрю Лэдисти издөө менен гана алек болуп калыптырмын. Көрсөм мен өзүм аңчылык кылып жүргөн турбаймынбы деп Коулга айтып берип, дарыгерлер каарманыбыздын толугу менен айыккандыгын түшүнүштү окшойт. Бирок бул окуядан көп өтпөй эле Лестер Шин каарманыбыздын жанына келип: эми эмне кылайын деп жатасың десе, каарманыбыз ага карап: эч нерседен коркпогон Чак, биз бул жерден сөзсүз качабыз деген сөзүн айтат. Анда Лестер Коулга карап башын чайкап: маселе чечилбептир деген сөзүн айтты. Биз ушул жерде тасма аягына келгендигин түшүнүп, мунараны дагы бир жолу көрөбүз. Демек маселе Коул айткандай бир тараптуу эмес. Тедди ал жака чындап эле тергөөчү катары тапшырманы аткарууга келген деген дагы божомол пайда болот. Эми аны жөн эле башын айландырып жиндиге чыгарып коюштубу, же болбосо ал чындап эле Эндрю Лэдис болгонбу? Өзүңүздөр чечиңиздер. Эми достор, кандай болбосун, ушуну менен тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жаратканын бале кырсыктан сактап, үй бүлөбүз менен амандыкта бололу.